Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Мамлекеттик ипотека боюнча келдим эле очередке турган. Азыркы учурда бизде бардыгы электрондук турда онлайн толтурулат, өтүнмөлөрдүн бардыгы. Сайтка киресиз geek.kg деп. Ошол жакта инструкция бар. Инструкция менен таанышып, заявканы онлайн турда калтырасыз. Бул жакка келип кажети жок. Азыр эми сиз келген соң сизге көрсөтүп берейин, келиңиз бул жакка. Турак жай программасына катышууга электрондук форматта арыз толтуруу үчүн компаниянын geek.kg расмий сайтына кирип, жогорку оң бурчтагы өтүнмө берүү баскычын басыңыз. Ачылган терезеде каттоо баскычын басыңыз. Бардык талап кылынган талааларды толтуруңуз. Ар бир блокту толтуруп жатып, сактоо баскычын басып коюуну унутпаңыз. Жубайыңыз болсо жубайым бар, жок болсо жок деп белгилейсиз. 18ге чыга элек балдарыңыз болсо, санын көрсөтүп, талап кылынган талааларды толтуруңуз. Жок болсо жок деп тандайсыз. Катталгандан кийин порталда сиздин жеке кабинетиңиз пайда болот жана сиз көрсөткөн номурга убактылуу сыр сөз менен SMS жөнөтүлөт. Андан кийин сыр сөздү өзгөртүү зарыл. Жеке кабинетиңизге кирүү үчүн INN жана убактылуу сыр сөздү киргизиңиз. Жарандын жеке маалыматтарын текшерүүгө макулдук берүү жана акча төлөө үчүн Balance KG'ден идентификациядан өтүү зарыл. Ал үчүн Play Market же App Store'дон Balance KG тиркемесин жүктөп алыңыз. Андан соң тиркемеден онлайн идентификациядан өтүңүз. Онлайн идентификациядан өткөндөн кийин жарандын жеке маалыматтарын текшерүүгө макулдук берүү керек. Макулдук берүү үчүн Balance KG тиркемесинин мамлекеттик кызматтар менюсунда мик каттоо баскычын басыңыз. Ал эми жубайы же күйөөсү Balance KG тиркемесин смартфонуна өзүнчө жүктөп, идентификациядан өтүп, мамлекеттик кызматтар менюсунда жубайымдын же күйөөмдүн макулдугу баскычын басат. Кызматтарга төлөө бөлүмүндө сиз мамлекеттик акы төлөнүүчү кызматтар үчүн акча төлөйсүз. Система сиздин жеке эсебиңизди жана төлөнүүчү сумманы айтып берет. Кызматтарга төлөө үчүн Balance KG тиркемесинин мамлекеттик кызматтар баскычын басып, андан соң мамлекеттик ипотекалык компания бөлүмүн тандоо зарыл. Бул жерден оплата заявки geek баскычын басып, ачылган терезеде жеке эсебиңизди жана төлөнүүчү сумманы жазып, оплатить баскычын басып коесуз. Мындан тышкары төлөмдү жүргүзүүдө Elcard Mobile, Elsom, Megapay, Balance KG жана RSK 24, Optima 24, O-деңги электрондук төлөм сервистерин колдонсоңуз болот. Төлөм жүргүзгөндөн кийин кайрадан жеке кабинетиңизге кирип, менин өтүнмөлөрүм бөлүмүндө өтүнмө кошуу баскычын басып, кошумча маалыматтарды киргизип текшерүү үчүн өтүнмөнү мамлекеттик ипотекалык компаниянын кароосуна жөнөтүү зарыл. Өтүнмөнүн статусу текшерүүгө жөнөтүлдү болушу керек. Нурдин, сиздин өтүнмөңүз текшерүүгө жөнөтүлдү. Биздин адистер текшергенден кийин сизге SMS билдирүү келет. Арызыңыз жактырылды, кезекке туруңуз деп SMS билдирүү келсе, ошол жеке кабинетке киресиз дагы өтүнмөнүн статусун өзгөртүү деп кезекке туруп коесуз. Анан ошол кезегиңиз келгенче күтөсүз. Урматтуу жарандар, мамлекеттик ипотекалык компанияга өтүнмөнү толтуруш үчүн биздин кеңсеге келип кажети жок. Өтүнмөнү үйдөн эле телефондон, компьютерден толтурсаңыз болот. Биздин сайтка кирип, ошол жактан нускама менен таанышып, онлайн электрондук түрдө калтырасыз. Чет өлкөлөрдө иштеп жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандары да ушул колдонмого ылайык электрондук арыз толтурушса болорун эсиңиздерге салабыз.